Сүйінбек Абдылдаевич, могу эскертүү деп жүрөт да экинчи окууда, сравнительный таблицада. Ушул жерде могу мал урурлук жасалганда эми малга деген түшүнүк берилип атат да, эмнелер кирет, кайсы жандыктар. Майда мүйүздүү малдар, ири мүйүздүү малдар, жылкылар, анан эшектер деп кирип кетип атат да. Ушул бир аз анткени эми эшек менен бизде айылдарда жаш балдар алектенишет да көбүнчө. Кызыгып минип кетет, нары бери чапкылап кетет. Ошон жана укук бузуулар тартибине эле киргизип койсок мыйзамга кандай дейсиз? Ушу эшекти бөлүпчү. Мекеме Акимович жооп берип койсоңуз. Эми буну сиз билсеңиз керек, бир мезгилде эшек урду аябай күчөп кеткенде биздечи. Мына Кытай тарапта спрос көбөйүп, ошол себептен киргизгенбиз. Анан сиз айткан деле жөндү, например, балдар ойнойт, эме кылат, бирок негизи анын өлчөмү тергөө убактында белгиленет. Эгер ири өлчөмдө болбосо ал кирбейт. Бирок эшекти именно бөлүп киргизип койбосок, кээ бир айылдарда эшектер деле калбай калган, билсеңиз керек, бир мезгилде. Жок, мен каршы эмес, просто баягы будан бул терминден бөлүп чыгып эле, мисалы, каршы болбосоңуз. Анан жана укук бузуулар бар да, штраф менен жазалана тургандай кылсак да, штраф менен. Анан баягы кыргызда жакшы сөз бар, бөрк ал десе баш алат деп, баягы адам деген ар кандай болот экен. Туура эмес багытка да колдонуп жибериши мүмкүн да мыйзамдардычы. Ошол үчүн эми эшек деген кылат. Аны жаш балдар колдонот, имет. Анан ушул жерде түшүнүксүз бир иштер болуп кетпесин деп атам да.